Жаңғыр төктү еш басылбай бизге атты көл шал болуп жолгарого. Кыргыз Республикасынын эл артисти 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси Түгөлбай Казаковдун керемет чыгармалары Кыргызстандан тышкары бир катар өлкөлөрдө жаңырды. Ал атак алыска жеткен обончу, аткаруучу, композитор, публицист, мамлекеттик жана коомдук ишмер катары тарыхый маанилүү окуялардын күбөсү. Кезектеги маегибиз дагы бирден менен угуп отургудай атмосферада өттү. Адам баласы өз сүйрөлүп жүрө берет экен өнөрдө. Бирок башталган бүткөн бир учуру бар да, баягы чыгармаларын алганда. Меники ошо 70-жылдардан башталды, баягы алтын балалыктан. Анан 80-жылдардагы насихат менен тиги шумкар болуп барып анан ошондой анан мен токтоттум. Эмнеге? Биз 70-жылдарда баштадык. Мен искусство институтуна киргенде 1 жыл бою бир эле суроо менен жашадым. Ошол суроо менен уктап, ошол суроо менен ойгонуп жүрдүм да. Ошол кезде мына Рыспай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев, Сардарбек Жумалиев, Аксубай Атабаев, Мукан Рыскулбек, Үчөн Сыдыков деген укмуш огончулардын бир ушундай дубалы турат эле биздин алдыбызда. Алар укмуш огондорду берип аткан учур. Анан мен бир суроо эле кыйнайт да, мен кантип ушулардын же катарына турам, же арасынан суурулуп чыгам. Кантип, эмне кылып? Ага чейин мен дагы өзү огончулардын баары эле башында бирөөлөрдөн таасирленет. Жөн асмандан түшө калган эч ким жок. Бирөөдөн таасирленесиң. Таасирленгендин артынан ошонукуна окшош бир огондор чыгарып алышың мүмкүн да. Мен да ошону тантырап 1-2 огон чыгаргам. Илгери искусствого чейин. Анан азыр карасам, бул эми жөн эле бирөөнүн туураган огондор экен да. Ырдалып эле кетмек. Ошондой ырлар ырдалып жүрөт. Бирок эми ал авторду жакшы огончу катары алып чыга албай турган огондор да. Ырдалып кетет эми, бирок орто зарылардын бири болуп калат да. Анан ошол 1 жыл бою жалаң музыка уктум, музыкага кирдим. Бирок ушул музыканын дүйнөсүнөн бир мына Чернышевка деген китепканабыз болот эле. Ошондо музыка бөлүмү бар болчу. Анан музыканы заказ берип коюп, кулак каптап алып, угуп отурсаң болот да. Мен ошол жерде бул башка элдердин чыгармалары менен тааныштым. Баягы айылда жүргөндө кыргыздыкын эле уга бересиң да. Арабтардыкын, Европаныкын, ошол кезде япондордун Каникул любви деген бир жакшы ыры чыгып, Москвадан алтын медаль алган, ушундай нерселердин баарына кызыгып, чехтердин эстрадасы, тигүү дегендердин баарын, анан дүйнөлүк жанагы ырчылар, тенорлордун баары ырдап жүргөн Италиянын О солнце деген ыры, мисалы үчүн, жолбосо Верниш Саренто, ушул сыяктуу Сибаней сыяктуу ырлары эми үчүн бүт дүйнөнү аралап жүрөт деген бир кызык суроолор болот да. Мен ошонун жообун таппай бир жылдан ашык жалаң музыка уктум да. Анан мен дайыр бактым. Деги эле кичинекейимен мен мугалимдерден жолдумун да. Мен мектепте да укмуш мугалимдердин колунда окудум. Искусстводо дагы Алаев деген бир шумдук мугалимге туш болдум. Мына атайын аспаптан берген. Мүмкүн мен огончу болбойт элем. Огонго кызыгып жүргөн менен ошол искусстводо окуп жүрсөм, ал киши мени баянга жазып койду. Аккордеон ойнойм деп келгенмин. Баянга жазып койду. Сен дейт, колдоруң манжалар мыртыйып кыска экен, аккордеонго болбойт. Бул баянга төрөлгөн бала экенсиң деп, өзү көрсө баян экен да. Мен айтканын баарына ишенип, баягы жаш кезде, мен колдорум мыртыйып, баяндын колдору турбайбы, анан баянга кирип кеттим да. Анан баяндан окутуп атат, анан бир күнү Карело-финская полька дегенди берип калды. Анан ошону ойноп атып, мен айрым кайрыктарды кошуп ийиттирмин да, кооздоп. Анан тиги киши байкап, анан айтты, сен бир кичинекей бир пьеса жазып келбейсиң да. Мен пьеса деген эмне экенин билбейм да. Бир өзүң жакшы көргөн теманы алып, ошол момундай болот деп ойлоп бир жазып көрсөң бирдеме деди. Анан мен келип алып отурам. Мага жакшы
жакын тема кайсы? Жайлоодо чоңойдум. Жайлоо болуп тур, жайлоо. Анан бир атчан. Атчан анан ал келатат жыргап. Анан ашууга келгенде кар жаап, бороон болуп, анан кыйналып, андан өткөндөн кийин кайра кыдыңдап кетип баратат да, анан жазып атам. Таттаратт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 ат деп сайда келатат жыргап. Ашууга келгенде кыйналды деп анан тарарарара деп атам. Анан кайра өтүп кеткенден кийин таттараттат деп кетип баратат деп келип ойноп берсем, тиги киши айтат, күлдү. Сен пьеса жазбай эле обон жазып алыптырсың деди. Это песня. Кандайча десем, мына могу сайда келатканыңды куплет кыл. Деди, ашуудагыңды припев кылсаң, кайрыма кылсаң эле обон болот. Анан карасам чын эле ошондой экен да, анан алтын балалык жаралып атпайбы? Алтын балалык ошентип жаралып калды да. Биринчи обонум деп эсептейм мен, анткени мени алып чыккан ушул обон болду. Алтын балалык биздин ойноткон, мага билгизбей сүйүм тойготкон. Кемпир десем, сенин колуңдан жетелеп, билимли деп, сен да магаң эркелеп. Çalınбай куш жумуштан чалыкты деп мен аяп, чай кайнаткан күндөрүң ал эсимден кетеле. Анан бул обондун тагдыры да кызык экен да. Мен аны чыгардым, текст издеп жүрөм. Анан кичекейимде мектепте жүргөндө ырдап жүргөн бир ырым бар эле. Карап турдум жолуңда деген. Ошонун текстине салдым. Алтын балалык деп ат койдум. Ал Жапаркул Алыбаев деген акын ыры болчу. Анан ал эч жака жазылбай эле, а кезде мындай эреже бар болчу да. Маданият министрлиги кабыл алмайынча ырларды радиого да жазчу эмес, эч жака чыгарчу эмес. Анан мен жатаканада эле балдарга ырдап берип жүрсөм, бир күнү Айыл чарба институтунан бир жигит келип, анан ал бир магнитофонун көтөрүп келип анан жаздырып кетти. А көрсө Айыл чарба институтунда бир Алый паруса деген ансамбль бар экен. Анын Нина Дараева деген бир татар ырчысы бар экен. Булар жана Александр Масляковдун Алло мы ищем таланты деген бүткүл союздук конкурсу бар болчу. Ошого даярданышып аткан экен да. Анан ошол кыз мен ырымды алып тур да ансамбльге салып алып анан кетиптир. Пермь шаарындагы бир конкурсту көрсөтүп атат телевизордон бир күн отурсам. Анан эле композитор Казаков Золотое детство деп анан кийин Нина Дараева аткарат дейт. Кайсы Казаков болду экен деп отурам мен. Бир кезде ал чыгып алып мени алтын балалыгын ырдап кирди да. Ырдап кирип жөнө ырдабай ал аерден үйдө өтүп кетти финалга, Москвага. Ал эртеси күнү жатакана ду менин тааныштарым бар, ой сен ырың кетти дейт, бүткүл союздук көрсө ошол кезде бүткүл союздук телевидениеден кыргыз ырлар чыкпаптыр дегеле. Биринчи жолу чыккан ыр экен ошол. Ошону айтып эле кыйкырып атышты. Анан бул ыр ошентип тияка чейин кетип калабы? Андан кийин анан бул мени бир кылтыйып чыккан канатымды чоңойтуп ийди да. Анан элегияны чыгардым, сүйүү жазын чыгардым, ошондой болуп анан 10 обонум чыккандан кийин анан Маданият министрлигине келдим, обондорун өткөзөйүн деп. Кабыл элек баары ырдалып жүрөт. Жөн эле тарап кетти элге. Сен кайдасың бул күндө? Мен кайдамын? Бол жоргодой таң ачтым, жайдакталдым. Биз жоголдук экинчи айрылбайбыз. Сен кайдасың бул күндө? Мен кайдамын? Анан келсем албай атпайбы? Жакшы деле ырлар эмес экен деп албай коюшту. Анан ошондо Токтогул Таудмонов деген бир драматург агабыз бар эле. Театралдык коомдун төрагасы болчу. Ошол келип анан кийин айтты: урматтуу композитор Сөрөйлөр деди. Ушул сөз эсимде да.
Силер ушу ар бир укканда өзүңөрдүн экиден чыгармаңарды алып атасыңар. Бырдаган бир киши жок. Муногунун оны бүтүрдө алып жүрөт элдин арасында. Уялбайсыңарбы? Эман жарабайт деп отурасыңар. Жарай турган силердикиби? Деп эле урушту. Анан аксакал киши ага эч кимси тил кайрыган жок. Ошол онду бүт анан алышты. 2 ондон ашык алчу эмес. Онум 10 жылдан кийин, мына 80-жылга жакын кабыл алынды. Анан барып мен 80-жылы радиого жаздырдым. Биздин тагдырыбыз ушундай болчу. Кабыл алынмайынча, өтмөйүнчө жаздырганга уруксат жок. Өзүңчө эле ырдап жүрө бересиң да, жеке макоо болду. 80-70 жылдары чыккан мен замандаштарым, Кудайберген Темиров, Токон Эшбаев, Жолболду Алибаев кичине эртерээк чыккан. Ошо баарыбыз катар баштадык. 75-жылдарда Жолдошбек Мамажанов кошулду. Анан 80-жылга жакын Асанкалы Керимбаев кошулду. Ошол баарыбыз 70-жылдардын обончулары болуп калдык. Советбек Урманбетов жана Мажүрүм Талды чыгарган. Бул обончулардан да жакшы обондор калды. Себеби алардын алдындагы уядан көргөнү жакшы болчу да. Азыр мен чырылдап атам да, азыр эмне деген ырларды угузуп атасыңар. Кичинекей балдар ушул ырлар менен көкүрөгүн толтуруп атат. Кийин мындан жакшы ыр жаза албайт булар. Анткени көргөнү өскөнү ушул болуп калат. Ошо менен силер массалык маданиятка бүтүндөй элдин маданиятын басып берип атасыңар деп эле чырылдайм. Уккан киши жок. Түгөлбай Казаков 1993-96 жылдары маданият министринин биринчи орун басары болгон. Андан дээрлик 20 жыл убакыт өткөндөн кийин кайрадан маданият министринин орун басары кызматын аркалады. Ага улай бул мекемени жетектеп 1 жылдай министр болуп турган. Баары эле ушул министрдин, анын биринчи орун басарларын саясий кызмат деше берет. Саясат жүргүзбөйт алар. Алар жөн эле аткаруучулар. Ошол тармакта иш кылам деп келгендер, жолусу иш кыласың деп алып келгендер. Аларда эч кандай саясат жок. Алар тышкы, ички да саясатты жүргүзбөйт. Эми тышкы саясат деген болот, бирок ички саясат эмес, ички улуттук же мамлекеттик идеология эле иштеш керек да. Ошонун алкагында ал кызмат кыла турган кишилер. Саясатты аныктай турган президенттер, тышкы иштер министрлиги деген бар. Анан идеологиялык жетекчилер бар, ошолор иштеп чыккан доктриналар, же болбосо концепциялар бар. Ошолорду жетек алып эле иштей турган кишилер, министрлер, орун басарлар деген. Алар саясат жүргүзбөйт. Саясат жүргүзсө тышкы иштер министри эле жүргүзүшү мүмкүн тышкы саясатты. Анан калгандары эмне саясат кылышы мүмкүн? Саясат мамлекетте мамлекет башчысынын ошолордун баарын жүргүзгөн саясаты кандай болсо, министрлер ошол саясаттын алкагында эле иштей турган кишилер. Анан министрлер, орун басарлар өздөрүнөн саясатчын чыгарбай эле койсо деп ойлойм да. Алар эч кандай саясат жасай албайт. Алар иш аткарышы мүмкүн, иш жасашы мүмкүн. Баланча жасап кеткенде артында бир жакшы иштер калса, ошол алардын эмгеги айтыла турган. Анан жетекчи кызмат дегенде жетелеп келип бирөөнү коюп койгонго болбойт да. Мисалы, мен өзүмдүн өмүр баянында 1 класстан баштап класском болдум да мен. Мени ошондо бузуп коюшкан да. Класском кылышты. Андан кийин келип окуп өткөндө политехте кыргыз группасында староста болдум. Анан искусствого келгенде да группада староста болдум. Ушул нерсенин баары сени бир жоопкерчиликке түртүп кете берет да акырындап. Анан жоопкерчилигиң калыптана баштайт. Жүрүп анан бир кичинекей иштин иш колунан келе турган киши болуп чыгасың. Андан кийин чоңураагын берет. Мисалы, мен окууну бүткөндө райондук маданият үйүнө директор кылды. Мен жүрөксүп барып айттым, мага бир көркөм жетекчи деген эле бирдемени берсеңер жакшы болот эле. Мен бул директоруңарды билбейм, жумушун десем. Үйрөнөсүң деп койду. Анда иштедим 3 жыл. Анан мага директордун иши жаккан жок. Себеби мен ал кезде чыгармачылык менен алектенип жүргөн кезим болчу. А директор болсо бир 15-20 жыл мурда кийилип, анан кийилбей таштап салган бир кокочодой кирдеп бүткөн көйнөктөрдү санап отурат экенсиң да. Ошол же ал списаниеге кетпейт экен.
Sen жооп берет экенсиң башың менен ошого окшогон көшөгө мөшөгө бирдемесине иш кылып чарба маселеси көп экен да. Анан уюштурушуң керек, элдик театрды гастролго чыгарышың керек, акча табышың керек, ушундай. Чыгармачылыктын иши эмес да. А бирок сен коюп койду, мен диплом бербей бизди жиберди да, дипломный отработка деп 2 жылга. Айла жок, каерге барсаң эмнени берсе ошону иштешиң керек болду да. Ошондон улам мен анан директор болуп калат атпаймынбы. Анан ошол эле элдик театрдын режиссеру кылып салышты бир эле убакытта. 3 жыл иштегенден кийин караколго алып кетишти. Пединститутта барып кафедраны башкарасың деп. Мен айырда да жүрөксүз бардым, анткени ал профессордун кызматы экен. Кафедра башчысы деген профессордун орду экен. Айырда 3 жыл иштедим, анан биз факультет кылабыз деп. Мен ошондо таң калганым, биздин бюрократияга таң калдым да ошондо. Факультет кылалы деп ректор мени жиберди мына билим берүү министрлигине. Булар болсо айтат, биз эчтекени чечпейбиз. Москвага бар. Москвадан уруксат алып келсең, анан биз уруксат беребиз. Анан мен айтам, Москва каяктан билет, ал Пржевальскийдин каякта экенин, анын пединституту бары жок экенин. Алар айтат да, өзүңөрдүн эле билим берүү министрлигиңер. Жок, биз эчтеке чечпейбиз. Ушул жактан барып, окуу планын, окуу программасын бары тактап келишиң керек. Мен сандалып Москвага барам. Москвага барсам, анан шылдыңдабадыбы. Министерствоңор барбы деди, бар дедим. Алар эмне иш кылат деди. Алар силерге жиберди деди. Барып айтып кой деди. Өзүнүн ишин өзү жасап жүрсүн. Министерстводогулар. Кайра келем, темселеп. Кайра келсем, биз андай чечим чыгара албайбыз дейт ушул. Бир факультет ачмагың азап экен да ошол кезде. Кийин ойлоп отурсам, бул жөнөкөй эле нерсе экен. Министр эле чечип кое турган маселе экен да. Ачылбабы факультет? Жок, ачылбаган, кийин болду да. Анан ошол кездеги партия айтмайынча башка жактын демилгелери оңой менен кабыл алынбайт деген түшүнүктү ошондо көрдүм. Анан чыгармачылыгым кетип эле жүрдү катар, бирок убактымдын көбүн ушул иштер жеди да. Мисалы мына Караколдогу мен бир күндүк эле режимди айтып берейинчи. Мага жатаканадан бир бөлмө берип коюшту. Анан аны жөн бербей, ушу жатаканадагы 400 студентке жооп бересиң деди. Эмне кылып жооп берем мен? Вот ушуларды эртең менен сабак айдайсың баарын. Анан ичин бирдеме болчу болсо сен башың менен жооп бересиң. Карасам, бир 70-80% кыздар экен. Эми мен жатакананы айланып эле чуркап жүрөм, келген балдардын баарын таш менен уруп кубалап. Эмне кылам? Комендант болсо, эми анда эле атам да, бир жака басып кетсе, дуулдап кирип кетишет экен. Ошол жерде жүрөбүз кыйкырышып. Түнкү саат 11:30-га чейин мен жумушта болом. Анткени режимимде эртең менен 8-ден түшкө чейин индивидуал сабактар, индивидуальный деп коет. Андан кийин 2 пар лекциям бар. Андан кийин Народный университет деген болот эле пединститутта. Эми муну эч ким түшүнбөйт. Ошол кезде деле эч ким түшүнчү эмес, азыр дагы пединституттун ичинде университет болот да. Народный университет. Ошого ректор кылып койгон мени. Анан ал өзүнчө бир жумуш аткарат экен. Анан жуманын күндөрүндө бир күнүндө ошол лекция бүткөндөн бир күнүндө орус эл аспаптар оркестрин түзөсүң деп мен кесибим ошол өзү. Анан орусташтыруу заманында жашап калгам мен. Ошон үчүн орус эл аспаптар оркестринин дирижерумун кесибим боюнча. Аны түзөсүң деп аны түзүп аны менен. Андан кийинки күнү эл чыгармачылык үйүндө обончулардын, башкалардын чыгармаларын кабыл алып комиссияда отурам. Андан кийинки күнүндө ушундай иш кылып жүрүп отуруп, анан эң артында түнүндө 9-9:30-дан баштап анан эстрадага ансамбльге отурам. Жаш толкун деген ансамбль түзгөм, ошонун репетициясында отурам 12-12:30-га чейин. Анан келем жатаканага. Комендантка айтам, мен келгенче сен карап тур жатакананы. Келгенден кийин өзүм карайын. Анан 12-1-лерде кыйкырышып жүрүп, анан жанагы махабаттуу балдардын баарын кубалап, анан эптеп тынчтабыз. Эшигин бекитип, эртең менен кайра ушул. Анан бир күнү ошонтип эле эртең менен тургула жөнөгүлө деп атсам эле пол жууган орус аял чакырат мени. Барсам, ажаткананын ичиндеги чаканын ичинде бала жатыр, кичинекей бала. Жаңы төрөлгөн. Ойлодум мен, анан бир нече кишинин башы кетти, Кудай буйрса.
Анан ал баланы алып, бу кимдики десем, мен билем деди. Жүр. Пол жууган тряпкага ороп алып келдик. Келсек, бир кыз кроватьта жатыр. Келип айттым, атасы кайда? Десем, баланча жерде, айт адресин мага. Адресин айтты, баланы койнуна салып бердик. Анан тиги аялга айттым, эчким киргизбе мага комнатага. Анан кийин балага келсем, дырайып уктап аткан экен. Аны төшөктөн сууруп алып айттым, бас, жүр. Атаңа телеграмма бер. Кочкордон экен да өзү. Ата энең азыр келсин. Ал 2 сааттык жумушта ортосу. Срочно келгиле, ушундай деп телеграмма жибердик, анан күтүп отурабыз. Ата энеси келди, тигил экөө мени алып барып ЗАГСка регистрация кылып, анан атасына энеси келгенден кийин келиндүү болдуңар, мына неберелүү болдуңар. Алып кеткиле мына келиңер, балаңардын баарын деп, анан 4-төн тең бүт Кочкорго жөнөтүп, баары бир чыкпай калбайт да. Ду дей түштү. Ректор мени чакырат, байкуш могу кагаздай болуп, боп-боз болуп алган, эмне болуп кетти болуп кетти деп. Анан айттым, бир бала үйлөнүп кетти, балалуу болуп. Эмнеге баласы тиги чакага түшүп калган деген айта беришет да. Кетти баласы менен жашынакай эле Кочкорго, ата энеси келип алып кетти. Алар ЗАГСка турган бекен дейт, турушту. Кечээ күнү турушту ошо. Ошону менен баарыбыздын жаныбыз калды да. Анан кийин мен Кочкорго барсам, көп жылдан кийин. Кочкорго барсам, ошол бала чуркап келип, агай саламатсызбы дегенде, мен тааныбай калыптырмын. Анан сен кайсы баласың десем, сиз билесизби, баягы мен сиз үйлөнткөнсүз дейт. Баягы Шеркул сенсиңби? Мен канча балалуу болдуң? 5 балалуу болдум дейт. Жүрүңүз үйгө. Кос соем, конок кылам. Ой, рахмат айран. Иши кылып жакшысыңарбы экөөңөр? Болду. Ошо менен экөө жашап калды. Балалуу болушту. Ошол балаң канчага чыкты десем, алып чоңоюп калыптыр. Ооруган сыктаган жокпу? Жок, нормально. Көрсө тиги чакага салынар менен эле көрүптүр да тиги. Ошо менен эле аман калды. Ушуга окшогон окуялардан баягы бычактын мизиндей жүргөндөй болуп, мен арыктап да бүттүм. Анан уйкудан да калдым күнүгө. Эртеден кечкече. Анан обком комсомолдо да бир секциянын башчысы кылып койгон. Мен деле бир бош убактым жок да. Анан жаш кезиң экен да, мисалы мен азыр мунун бирөө экөөнү да көтөрө албайт болчумун. Жаш кезиңде дүңкүлдөп жүрө береткенсиң, анан чыгармачылыгың каякта? Ошол баягы эстрада ансамбль менен иштешип атканда, орус эл аспаптар оркестри менен иштешип атканда, баягы сенден алыстап, сенден түңүлүп, алыстап бараткан кайрактар, байкуштар кайра келе баштайт. Образын айтканда ушундай да. Чыгармачылыкты ошентип баягы кетип баратканда куйругунан кармап кайра тартып иштедик да. Булгам тар бөлмөдөй сыртты карап, асыртта 20-нчы жазым мени. 20-нчы жаз келсечи, 20-нчы жаз келсечи, булгам тар бөлмөдөй сыртты карап, асыртта 20-нчы жазым менин. Асыртта 20-нчы жазым менин. Болбосо жалаң чыгармачылык менен отурсаң, биринчиден өзүңдү бага албайсың. А кезде анан экинчиден иштебегендер үчүн Советтер Союзунун ичинде тунеядство деген статья бар болчу. Аны менен кесип жиберчү иштебегендерди, керек болсо. Азыр иш табылбай отурбайбы элдин баары? А кезде иштебегендерди жоопко тартат эле. Анан сөзсүз бир жерде иштешиң керек да. Бир чети жакшы болчу деп ойлойм ошол. Абдан мобильный кылып, күнүгө ушунча иш, ушунча ар башка жумуш менен алектенип жүрүп дагы, анан адам баласынын организминде мындай бир иштелбеген ресурстар көп болот экен да. Мен ошондо көрдүм. Болбосо мен анча багытта иштей турган киши эмес болчумун. Мен бир эле чыгармачылык менен жашайм деп келгем да. Анан бир туруп тетиги орус эл аспаптар оркестри, бир туруп жана Народный университет, бир туруп тетиактагы чыгарма кабыл алган, бир туруп обком комсомол деген мындай нерсени
институтта жүргөндө айтса, мен качмакмын. Мунун баарын мага кереги жок деп. Анан баягы башка түшсө байтал жорго болот деген макал бар го, ошондой экен да. Адамдын ресурстары чексиз экен чынында эле. Ойгонуп кетет экен, ошол баардык тармак боюнча анан башың иштей баштайт да, баарынан кызыгы. Сиздин жаштарга айткан кеңешиңиздейбизби же айткан кебиңиз бар? Ичитар, ыплас, куйтуу адамдардан алыс болууга деп. Бул өзүңүздүн жашоодогу эмгек жолуңуздагы, баскан жолуңуздан алынган мисал болсо керек. Ооба. Мен аралашып эле жүргөн жакшы санаалаш дегендерден мен Ленин комсомол сыйлыгына көрсөтүлгөндө үстүмөн экөө ар жазбадыбы. Мен эми кызык эле болдум да. Талкуу жүрүп аткан. Көрсөтүлгөндөрдүн чыгармачылыгы боюнча талкуу жүрүп аткан бүт кез журналдардын бетинде. Анан эле ошол арыз түшүптүр, мени комсомолдун борбордук комитетине чакырды. Барсам, момундай арыз келди дейт. Эми ал эки мako өз колу менен жазышыптыр. Колдорун тааныйм да. Көрүп жүргөн колдор. 5 аял алган, 5өөнөн балдары бар, 5 аял үй жайы жок, 5 жерде тентип жүрөт, өзү алкаш, арыктын ичинде ятат. Бирдеме деле жазып бериптир да. Анан комсомол бул эмне дейт? Мен айттым, комиссия түзгүлө. Комиссия түзүп текшербейсиңерби? Мен эмне деп жаным жемегилем? Комиссия түзүштү. Ошо менен ал комиссия жыйынтыгын чыгарганча мени талкуудан алып салышты. Менин ордума бир сүрөтчүнү киргизишти кайра. Анан комиссия барып баарын текшерип, жок, бул жөн эле анонимка экен, жөн эле жамандаган экен деп, кайра тиги сүрөтчүнү алып ыргытып, мени киргизишти кайра. Анан деп талкуу болуп атса эле бир күнү дагы мени ала турган болуп калды. Эмне болду десе, музыкадан 2 киши көрсөтүлүп кетти. Анан сени алып салалы деп атабыз. Мейли. Кайра багы сүрөтчү кирди. Ошо менен анан борбордук комитетке кетти да. Анан борбордук комитетте бир жетекчи киши айтыптыр, ошо кезде насыйкат дуулдап аткан, аябай. Ал айтыптыр, партия и народ едины деп атсак биз, лозунгду илип койсок, эл дуулдап колдоп атса могу баланы. Анан биз жыга чыгып салсак, эмне дейт эл? Абай киргизгиле деп кайра сүрөтчүнү алып салып, анан мени киргизип атпайбы кайра. Ошентип атып анан беришкен комсомол сыйлыгын. Бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган керен бабалардан, өттү насыйкат толордон талалардан. Ай кашканы азанат, ачалына казанат, келген элдин тилеги бул, улуу тарыхтын чокконусу илеби бул. О тарыхтын өккөндүгү, ылдамдыгы, кандай кезде жаралды экен сынгамбыгы, комуз кылын биринде биз дирилдетип, бизге нафа ыргалдыгы. Аппак марал ыры жаңырдың күсен, аппак марал кайран табылдың күсен, аппак марал туякка. Чогуу эле жүргөн эки тең тушумдун арыз жазгандан кийин мен студент кезде эле бир күйдүм эле. Бирок эми ал менин досторум эмес, баягы чогуу окуган эле группалаштарым болчу да. Бир мугалим экөөбүз урушуп кетип, анан ошондо ал саясатка айланып кетип, себеби ал бизди оонубузду тең бараны деп, анан где бараны там свиньям делает нечего деп, мен староста катары жооп берем деп, анан менин үстүмөн кара булут айланбады аябай. 4 жыл бою окууну бүткөнчө ушул орус элинин өкүлдөрү биринен бирине өткөзүп жүрүп отурду мени. Ошондо бир күйдүм эле, анткени мени менен чогуу отурган ошо 10 баланы бараны деди да. Мугалим, кандидат наук. Анан мен жанагынтип жооп берип коем деп, анан мени кубалап жүрүшөт. Мен барган жерим баарында чырылдайм. Эмнеге 10 кишини аскарып эткен киши жооп бербейт? Биз киши эмеспизби? Дейм, аны уккан киши өзүңө жооп бер дейт баары эле.
Анан тиги мен менен окуган ошо группада отурган балдардан түшүнүк кат жаздырган экен. Мен окуп алып күйбөдүмбү? Минтет. Тигинин 10 баланы баран дегенин укпаптыр булар. Менин свинья дегенди угуп калышыптыр да. Ошондой түшүнүктү жаздырган экен балдарга. Анан көрсө буларды коркутуптур да, кийин сүйлөшүп отурсам, сенин деген 60 саат пропускаң бар экен, тигиндей мындай институттан кетесиң. Муну жазып бербесең десе, байкуштар коркуп анан жазып беришиптир. Бир гана Казакстандан келген Кенжегулов деген бир детдомдо чоңойгон жигит бар эле. Ошол болгондой жазып берип, көгөрүп отуруп алыптыр. Жок, мен башкача жазбайм, мен көргөнүмдү гана жазам да. Анан ошонун көрсөтмөсүндө тиги 10 баланы баран деген деп турат да. Ошол мени сактап калды. Болбосо институттан кетирмек. Анан ошондо мен берки кыргыз балдарга бир иренжидим да аябай. А мен ресторанда иштечимин кечкисин. Аяктан тамак көтөрүп келем күнүгө ошол балдарга. Анан ошондо бир духум өлүп кала жаздады да. Жолдош деген, дос деген жөн эле бир сөз турбайбы деп ойлодум мен. Мен ушуларга тамак ташып жүрсөм күнүгө кечинде. Анан булардын кылганы ушул деп аябай бир иренжигем. Жолдош күткөндөн дагы көңүлүм калып калган ошондо. Ошо күтпөй эле коеюнчу мен эчкимди деп. Анан кийин кайра эле болбой баягы аралашасың, антесиң, бутесиң, анан жанагынтип экөө ар жазып атпайбы. Анан үйдө сөз болуп, апам уккан экен, апам айтып калды да, апам өзү акылдуу киши болчу. Анан баягы сыйлыкты алгандан кийин апам айтып калды, ай балам, сени уткан киши дейт. Сен эми колуңан келсе ушул экөөнө жакшылык кыл деди. Мен чыным айтайын, шыр кабыл алган жокмун муну. Мен ойлодум, булар мага акмакчылык кылып атса, мен кандайча кайра жакшылык кылышым керек деп. Анан кийин жылдар өтүп, мен Библияны, баягы ислам ибадаттарын тигуларды окугандан кийин анан көзүм жетти да. Апам акылдуу киши экенине. Кийин анан экөөнө жакшылык жасадым мен чын эле. Мен жакшылыкты айтпайт го. Бирок баягы Кудай алдында өзүм парзымды аткардым деп ойлойм да. Ал экөө менин ошол мен үстүмөн жазылган арызды билеримди билбей кетишти. Ушундай болот экен да турмушта. Анан ошон үчүн мен жанагы кийинки жаштарга айтып атам, ичи тар, көрө албас немелерден алыс болгула, деле жолобогула буларга. Бекер балесине каласыңар. Биринчи, экинчиден булар өмүрүңөрдү кыскартат. Ошон үчүн жөн эле алыс эле жүргөнүңөр жакшы. Андайдан жолдош күткөндөн көрө жолдош жок жүргөн жакшы. Жанагы кыргыздын макалы бар го, жаман менен жашагандан көрө жакшынын жесири болгон жакшы деп. Ошол сыяктуу да. Омар Хайям деле айтып атпайбы? Оозуңа тийгендин баарын жей бергенден көрө каалаган бир нерсени жегениң жакшы. Кай көрүнгөн менен жүргөндөн көрө жалгыз жүргөнүң жакшы дейт. Оозуңа тийгенди жей бергенден көрө ачка жүргөнүң жакшы дейт. Омар Хайям өзү акылдуу киши да. Ошол сыяктуу болбогон бир ичи тар, көрө албастар менен жолдош болгондон көрө жалгыз жүргөн жакшы, чын эле. Күндөрүм калар, жит чачып турган, күндөрүм калар, биз басып турган. Көк асман калар, көзүңдө мөлтеп, бирок калар, кыстатып турган. Ey, biro katlar kıstadı turgan. Ana toğun kalar, atanday bolgon, ata jurt kalar, mazarday bolgon. Kalamım kalar, kanatsız kuştay, kagazım kalar, jazalbay koygon. Ey, kagazım kalar, jazalbay koygon. Чыгармачылыкка эми чындап убакыт табылганын айткан Түгөлбай Казаков учурда дагы бир катар иштер менен алектенип жатат. Азыр Манас театрында жүрүп атам насаатчы болуп, анан төкмө акындар менен иштешип атам. 1,5-2 жыл болоюн деп калды. Бул иш мен үчүн аябай кызыктуу иш болуп атат да. Анткени акындар чыгармачыл адамдар да. Мен чыгармачыл адамдар менен иштешкен эмеге эми келдим, чын эле. Мен баягы административдик көрүнгөн жумуштарда жүрүп,
Азыр ушул иште эми манасчылар менен дагы иштешели деп атабыз. Мына Манас театрыбыз Ноорузга бүткөн турат. Ошол жерде анан чыгармачыл союз бар, мен жетектеген. Музыка ишмерлер союзу деген. Мына 23-жылы Кудай жалгап биздин президент, өкмөт баары баш болуп чыгармачыл союздарга жардам берелди, анан акча бөлдү да. Анан биз конкурстарды, тигулардын баарын уюштуруп, чыгара турган китептерибизди да басмага бердик да. Абдан чоң иштер жасалды. Мына Атай Огонбаевдин, Муса Баетовдун, Шекербек Шеркултардын 120 жылдыгы өтпөй калган. Ковид болуп. Анан ошонун конкурсун биз өткөздүк былтыр. Ушул сыяктуу бир жакшы иш-чаралар жасалып кетти. Анан быйыл дагы ошондой бир иштерди жасасакпы деп чапкылап атабыз. Чыгармачылык боюнча мен кийинки кезде котормо менен алектенип жүрөм. Мына Түрк академиясы Жамбыл Жабаевдин ырларын кыргызча которуп бер деди. Аны которуп бердим. Алар күмүш медаль менен сыйлашты. Түрксой Абай Кунанбаевдин ырларын котор деди. Аны котордум, алтын медаль алдым. Азыр болсо Мактумкулу деген түркмөндөрдүн бир классик акыны болгон, 300 жыл болот экен. Мына быйыл. Ошонун тандамалыларын которуп берил деген, аны которуп бүттүм. Мындан тышкары мына казак акындарынын тетиги Махамбет Үстемис уулу деген бир кишисинен башталат экен. Бир баатыр акыны бар экен. Ошондон кийин анан Абай, анан Мукагалы Макатаев, Кадыр Мырзалиевден тартып, кечээки жаш акындарына чейин ырларынан тандап алып, анан популярдуу ырларынын тексттерин да котордум да. Баягы Шамшык Алдаяктын Кайыкта, Акпантигин го мурда эле которгон. Ушул сыяктуу жанагы мен сени сүйөм өмүр, сагындым сени деген казактын бир популярдуу ырлары бар. Ошонун баарын текстин кыргызча которуп, өзүнчө бир китеп кылдым да. Азыр котормо менен жүрүп атам. Расул Гамзатовдун бир ырын көрүп калдым өткөндө. Мага аябай жакты. Когда я окажусь на свете том деген ыр экен да. Мен о дүйнөгө барганда деген. Мен ошону карап отуруп, буларда эми орустар которуптур. Орустарда, аварларда, мүмкүн кыргыздардын түшүнүгүндөй түшүнүк жоктур. Мен болсо бул дүйнөнү тар дүйнө деп эсептейм. Тиги дүйнөнү кең дүйнө деп эсептейм да. Анан ошол тейде котордум. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө барганда, ата-энемди анда таап алганда, үйдө кандай деген суроо салганда, өмүрүндө калп айтпаган жандарга чын айта албай, жооп бере албай калганда, өкүнөрмүн дудук болбой калганга деп котордум. Бир уйкаш менен котордум. Орустардыкында болсо уйкаштар баягы сабына жараша кете бериптир. Анан бул ырдын эми Расул Гамзатовдагы Омар Хайам сыяктуу акылдуу киши да. Мен поэзияда акыл менен талант айкашканын ушу Гамзатовдон көрдүм, Омар Хайамдан көрдүм да. Себеби Гамзатов менен Журавли дегенде эми турналардын учуп атканын элдин баары эле көрүп жүргөн, акындын баары эле көрүп жүргөн. Бирок Гамзатов кандай байлаган муну? Укмуш байлаган да. Ошол сыяктуу могул ырында дагы эң артында мындай дейт да. Мааниси. Мен дейт, үчүнчү дүйнөгө барам дейт. Ал жерде тынчтык дейт. Алла менен Христос мага башым мээм чаккан суроолорду бербей турган тынч дүйнө дейт да. Башкача айтканда бул эми акылдуу ушу кудайлардын жанына баргым келип атат деп атпайбы? Пайгамбарлардын катарында болгум келип атат деп атат. Мыкты экен. Ушундай көргөн ырларды анан Мажар бир акынын ырларын жөнөтүшкөн Мажарстандан. Аны которуп бергем. Котормочулукка кызыгып жүрөм да кийин. Мен музыка жазбай калдым. Болгону бир аспаптык чоң чыгарма жаздым. Ал чыгарма оркестрлерге салынып атат. Анан обонду эмне үчүн токтоттум? Мен кийинки бир обон чыгара тургандарга айтып коеюнчу. Жана айтып атпаймынбы, музыка жаш кездеги назик, таза жан дүйнөнү жакшы көрөт. Кайрыктар тияктан келет, жакшы кайрыктар. Ошол сен жан дүйнөңгө жараша келет да.
Мен bir кезде bir музыканын дүйнөсүнө кирип кеткем. Себеби эртеден кечке чейин институтта музыка, кечинде ресторанда музыка. Ресторан мен үчүн академия болду. А жерде эмне деген гана чыгарманы ойнобойсуң. А институттун программасында анын баары жок. Мисалы bir күн ойноп отурсам, bir жупун эле кийинген кыргыз келип айтат мага: разноцветный кибиткин ойноп койчу деп. Мен аны өмүрүмдө укпаптырмын да, эмне болгон чыгарма экен. Аны эмне дээрин билбей отуруп калдым. Эмне билбейсиңби дейт. Анан байке мен муну билбейт элем, бирок 1-2 күндөн келесизби дедим. Мен муну таап, ойноп, даярдап коеюн деп. Анан келди 2 күндөн кийин. А биз 2 күнгө чейин музыкальная жизнь деген журналга чыккан ноталарынан таап, ошол кезде популярдуулардын баары нотасы чыгып турат эле. Жаттап анан даярдап отурганбыз чын эле. Ушул сыяктуу bir күнү бирөө келип полонезди ойноп бер дейт. Анан bir күнү bir армяндар менен грузиндер келген экен, айланан ресторанын чаң асманга чыкты да. Улам бири чуркап келип туруп акчаны былч эткисе бир чаап туруп эле лезгинканы ойно дейт. Лезгинканы ойноп барсаң эле тиги армияны келет. Ада бир акчаны былчылата чабат дагы снегопадты ойно, же болбосо тигиндей мындай. Жалаң ошолордун кыйкырыгы менен отурбадык мына. Биздин байкуш кыргыздар токтоткула да дебейт экен. Эми жадап да кетпейт. Лезгинка башталат, кайра эле снегопад, кайра эле лезгинка, кайра эле снегопад. Акчасы түгөнгөнчө эрегишти деп экөө. Биз болсо байып атабыз, отуруп алып. Анан bir кезде ойлодум, булар эмне башкарып алды бизди акча менен. Анан бирөө келгенде айт, бол, ойнобойбуз башка. Десем, канча керек сага дейт. Мага вообще эчтекенин кереги жок, ойнобойм мен. Мен башка кишилерге ойнобойм мен. Бу жерде кыргыздар отурат деп, анан кыргызча ойноп жибердим да. Ошону токтотком буларды. А ресторан ошол кезде кимдин көкүрөгүндө кайсы жакшы чыгарма жүрсө, ушунун баарын ойнотот экен да. Келет ойно дейт. Анан баарынан кызыгы, ырдын атын билбей заказ бергендер болот. Bir күнү bir кызуу орус келди. Анан мени тиктеп турат, кылгырып. Анан кийин айтат: "А зачем убили бедного гуся?" dedi. Кто убил? Десем, тигини айтат, муну айтат, ойно дейт. Бу кайсыр өзү? Десем, зачем убили бедного гуся? Кайра эле. Бу кайсыр болду экен деп отурсам, көрсө тиги Мартыновдун лебединая верность экен. Ушундай ырларды ушинтип да. Анан bir күнү bir кыргыз келип алып, мага айтат: "Ай, жанагы катыны тетиги Японияга качып кеткен эмен ныр-нырдачы" дейт. Ал кайсыр болду экен дейм, көрсө ошондо Сардарбек Жумаловдун таң сыры жаңы чыгыптыр. Ушул сыяктуу анан дагы бир жанагы мас орус экинчи жолу келип заказ бергенде мени тиктеп турат да, өзү кызуу. Bir кезде айтат: "Чё ты смотришь косой?" деди. "Я что ли косой?" Десем, "Жок. Чё ты косой смотришь?" дейт кайра. Анан бар отур деп атам мен. "Жок, сен ойно" дейт. Бу кайсыр болду экен деп таппайбыз. Көрсө подмосковный вечер экен, Кудай урган. Анын ичинде "Что ж ты, милая, смотришь искоса" деген сөз бар экен да. "Чё ты косой смотришь" деп ал мага келиптир анан. Ал ырдын атын билбей заказ бергендер көп болот эле. Bir чети тамаша, экинчи чети ошондой эле бирдемесинен анан ырларды кармап каласың да. Бул мага академия болгон. Ошондо мен эртеден кечке түн ортосуна чейин дүңгүрүп эле музыка жүрдү да, жан дүйнөмдө. Ошондон улам болуш керек. Bir күнү уктап атсам эле түшүмдө ресторанда ойноп атам да. Анан bir жаңы обондо ойноп атам. Анан bir киши келип, "Жанагы обонуңду дагы ойноп койчу" дейт. "Дагы ойнойм." "Дагы ойноп койчу" дейт. "Дагы ойнойм." Анан ойгонуп кеттим да түн ортосунда. Ойгонуп кетсем жаңырып атат жанагы. Анан тура калып, нотный барагымды алып, анан агамдын үйүндө болчумун, балдарын ойготпойн деп эшикке чыгып bir бүт дүйнөнү жаркыраткан bir эме бар эле. Лампа чоң. Ошонун алдында отуруп алып нотасын жазып койгом. Анан жатып алгам. Эртең менен ушуну эстеп көрөйүн дедим да. Түндө ушундай болду эле деп такыр эстей албай койдум. Обонду. Анан кагазга түшүрүп койгонум жакшы болуптур. Ошол "Сүйүү жазы" деген ырым болчу. Түшүмдө келген. Анан бул аян болуп келген обон эле, ушинтип түшүмдө да ыр келет турбайбы деп жүргөм, бирок келбей койду кийин. Ушундан башка келбей койду да. Сибилини буйгырдун жуп
Кыргыз Республикасынын эл артисти жаш оончуларга насаатында айта кетти. Биринчиден, улуттук колоритти мыкты түшүнүү керек деп эсептейт. Оончулар эгер жаш жаңы чыгып келаткан оончу болсо, биринчи кыргыз обондорунун колорити эмне экенин түшүнүш керек. Түшүнсө дейм ушуну. Биз Африканын музыканттарын туурап эч жака бара албайбыз. Ар бир эл өзүнүн экзотикасын көрсөтүп гана таң калтырат дүйнөнү. Табияты болобу, кол өнөрчүлүгү болобу, музыкасы болобу. Алар жанагы жазмендер, музыканттардан тоюп бүткөн эл. Биз алардын деңгээлине чыкпагандан кийин, андан ашпагандан кийин өзүнүн улуттук бир нерсесин көрсөтүш керек да. Ошон үчүн улуттук колоритти жакшы түшүнүш керек. Бир. Экинчиден, эптеп эле бирдемеде чыгып эле анан кийин элге көзгө илинем, анан тойго барам деп далбастабай, биз тетиги атай мусалардан бери келаткан кыргыз обондорунун планкасын ылдый түшүрбөй, кантип ошол деңгээлде кармап калам деген максат коюш керек. Себеби ал обончу өзү байкабай атат, ал өзүнүн эле кара башын ойлоп атат. Ал өзүнүн обону менен кичинекей баланын көкүрөгүндөгү көркөм табитин калыптандырган жатат. Ошонун алдында мунун жоопкерчилиги аябай чоң. Бирок муну 99% сезбейт экен да. Ошолорго айтарым, сен болуп тур эми дөйдөрөгөн бир обон чыгарасың, эптеп-септеп жүрө беришиң мүмкүн, бирок тетердеги жаңы дүйнөгө келип аткан, музыка угуп аткан жаш баланын көкүрөгүн талкалап атпайсыңбы? Кандай акың бар ошону талкалаганга? Андай болсо сен чыгарган обоңду өзүң ырдап, үйүңдү бекитип алып ошонун ичинде жашай бер. Картайганча. Бирок башкага зыян келтирбе да, зыян келтирип атпайсыңбы? Деп айткым келет. Ар бир обонго кирип аткан балага. Сен ошол баланын көкүрөгүн мына дүйнөлүк мыкты чыгармалар менен калыптандырганга же тоскоолдук кылба. Же болбосо ошол деңгээлге алып чык. Болбосо жаратпа. Мына Рамис Рыскуловдун бир жакшы сөзү бар. Халтуршиктин жазбай койгон эле адабиятка салган чоң салым деген. Ошол сыяктуу халтуршик обончу болсоң, анда сен обон чыгарбай эле койгонуң кыргыз маданиятына салган чоң салым болот, Рамистин тили менен айтканда. Ушундай. Алтын балалы биздин ойноткон, мага билгизбей сүйүмдү ойготкон.